Кыргызстандын эң кооз капчыгайларынын бири Гегети жайлоосу. Ал Кыргыз Ала тоосунун түндүк капталында, Бишкектен 75 чакырымдай алыста жайгашкан. Кеңдиги 30 чакырымга жакын бийик тоолуу жайлоодо шар аккан Кегети дарыясы, Көлтөр көлү, эки шаркыратма, Тяншан карагайы өскөн токойлор жана деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктиктеги ашуу бар. Учурда Экотех көзөмөл инспекторлору эс алуучуларга жаратылышка аяр мамиле кылып, таштанды таштабай, унаа менен жайыттарды тебелебей, аяр мамиле кылгыла деген түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Айрыкча акыркы кезде популярдуу болгон эндуро мотоциклдери топуракка олуттуу зыян келтирүүдө. Үстүбүздөгү жылдын май айынан тартып министрлер кабинетинин токтому менен өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарына, парк жана пляж зоналарына, ошондой эле жайыттарга мотоцикл, квадроцикл жана башка мототранспорт менен кирүүгө тыюу салынган. Каждую неделю можно сказать, что проходятся рейды. Ар жума сайын мындай рейдтик иш-чаралар үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турат. Биз анда мыйзамсыз балык уулоо, аңчылык, дарактарды кыйгандарды жана эс алууга келип жайыттарды тебелегендерге көзөмөл жүргүзөбүз. Социалдык тармактарда мототурлардын жарнамасы күчөдү. Суроо талап бар жерде сунуш да көбөйөт эмеспи. Натыйжада жайлоо тез киреши табуунун дагы бир булагына айланып барат. Мото каражаттар, автотранспорттор жолдо гана жүрүш керек да. Эч качан жашыл аймактардын үстүнө, жайыттардын үстүнө чыкпаш керек да. Ал эми мына биз рейдтердин жүрүшүндө бузууларды аныктасак, бул боюнча атайын мыйзам чегинде чаралар каралган. 5,5 миң сомдон 20 миң сомго чейин айыптык санкцияларды көрүүгө биз милдеттүүбүз да. Экотех көзөмөл кызматы акыркы 6 айда өлкө боюнча мындай мыйзам бузуулардын 100дөн ашык фактысын аныктаган. Салынган айыппулдардын жалпы суммасы 1,5 миллион сомдон ашты. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 9 миллион гектардан ашык жайыт бар. Анын дээрлик 4 миллион гектары, башкача айтканда 30%дан ашыгы деградацияга учураган. Буга климаттын өзгөрүшү, малдын санынын көбөйүшү жана жаратылыш ресурстарынын туура эмес пайдалануу себеп болууда. Мототранспорт топуракты бузуп гана тим болбостон, жапайы жаныбарларды үркүтүп, алардын көбөйүшүнө жана уя салуусуна тоскоолдук жаратат. Бийик тоолуу жайыттар жаратылыштагы тең салмактуулукту сактоодо маанилүү. Анткени жайлоо мал чарбачылыгынын негизги ресурсу гана эмес, элет жериндеги миңдеген үй бүлөнүн жашоо булагы. Гүлкайыр Масеитова, Баккелди Абджалбек уулу, Ала тоо 24.